Здравствуйте, меня зовут Бакирова Жанара Тупановна. Я являюсь директором Кыргыз-Агробиоцентра. Я приготовила презентацию на русском языке, но я буду презентовать на кыргызском, чтобы универсально было. Директором? Заместителем директора. Я думаю, но директором экспериментальной биофабрики. Кыргыз Агробиоборбору бул мамлекеттик орган болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин алдындагы мамлекеттик орган болуп эсептелет. Кыргыз Агробиоборборунун эң негизги максаты бул Кыргыз Республикасында айыл чарбасына биотехнологияны жана биокоопсуздук саясатын жүргүзүү болуп эсептелет. Анан менин алдымда менин эжекем Тинатин Дөөлөткелдиевна түшүндүрүп кетти. Bunday түшүнүктү эч ким бере албайт. Бардык эмне биологиялык коргоо деген эмне, биологиялык пестициддер деген эмне, биостимуляторлор эмне деген жөнүндө аябай чоң сиздерге түшүнүп берип кетти да. Анан ушул Кыргызстанда мен презентациямда Кыргызстанда ушул биологиялык каражаттардын кандай түрлөрү өндүрүлөт жана аны өндүргөн кандай мамлекеттик органдар бар. Ошолор жөнүндө айтып кетейин да. Тинатин Дөөлөткелдиевна айтып кетти. Биологиялык коргоо бул болсо экологиялык жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан аябай чоң актуалдуу нерсе да. Себеби дегенде анын эң биринчи себеби бул экологиялык тазалыгында. Мен кыска ушул Кыргызстанда биологиялык коргоо кызматы качан пайда болгону жөнүндө кыскача айтып кетейин. Бул биринчи Кыргызстанда 1969 жылы түштүктө биологиялык коргоо кызматтары пайда болуп баштаганда, себеби дегенде ошол мезгилде түштүктө эң негизги өсүмдүк бул пахта өсүмдүгү. Ошол пахтанын эң коркунучтуу зыянкечи косек курту пайда болгондо, алыга химиялык каражаттарды пайдалануу эч кандай эффективдүүлүк жок болгондо, анан биздин окумуштуулардын, биздин алдыңкы адистердин жардамы менен ошол жерде биолабораториялар уюштуруп, биолабораторияларда косек куртунун жаратылыштагы душманы габрабракон деген энтомофагтарды өндүрүп, ошол жерде биолабораторияларда өндүрүлүп, анан дыйкан чарбаларды, колхоздорду камсыз кылуу менен косек куртун жок кылган да. Анан ошону менен ошол убактан баштап бул биологиялык коргоого, биологиялык ыкма менен коргоого көптөгөн көңүл бурулуп баштаган жана көптөгөн биолабораториялар түзүлүп, ошол Советтер Союзу мезгилинде 70тен ашуун биолаборатория болгон Кыргызстан боюнчачы. Анан тилекке каршы мына 90-жылдардагы приватизация процесстеринен кийин азыркы учурда ошо ар бир областтарда, областтын борборлорунда гана биолабораториялар жана биофабрикалар сакталып калды да. Азыркы учурда болсо бизде 2 биологиялык фабрика, анан 3 биолаборатория бар да. Эң чоңу бул эксперименталдык биофабрика Чүй областынын Опаловка айылында жайгашкан. Андан кийинки быйыл 2014-жылы ушу Талас областынын дыйкандарынын чоң суранычы менен жана айыл чарба министринин колдоосу менен биз болсо Талас областынын Кара-Бура районунда чоң ири биофабрика ачтык. Анан Ош областында биофабрикабыз бар, Жалал-Абадта биолабораториябыз, Ысык көлдө биолабораториябыз бар. Кыргыз Агробиоборборунда жана анын алдындагы ишканаларда азыркы учурда 2 микробиологиялык препарат жана энтомофагтардын 5 түрү өндүрүлөт. Микробиологиялык препарат эмне экенин түшүндүңүздөр, бул алардын негизин пайдалуу микроорганизмдер түзөт да. Анын бизде 2 түрү, биринчиси биолигин, экинчиси триходермин. Энтомофагтар деген бул болсо зыянкеч курт кумурскалар менен азыктануучу пайдалуу курт кумурскалар да. Алардын 5 түрү өндүрүлөт. Анан биз болсо феромондук тузактарды колдонобуз. Бул ошо зыянкечтерди жок кылууда же болбосо зыянкечтер менен баягы степень зараженности деп коет го, ошону аныктаганда феромондук тузактарды колдонобуз, бирок ал бизде өндүрүлбөгөндүктөн көбүнчө ошо Өзбекстандан алып келебиз да.
Ал эми бизде өндүрүлгөн био каражаттарды Казакстан, Тажикстанга экспортталат. Ана ошо бизде өндүрүлгөн ар бир био каражат жөнүндө айтып кетсем, биолигнин бул болсо биостимулятор да. Бул 1989 жылдан бери Кыргызстанда өндүрүлүп келет. Ошол убакта өндүрүшкө киргизилип, бул болсо Россиядан келген штамм болуп эсептелет да. Бул биостимулятор айыл чарба өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салып, алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатат. Сенатин Дөлөткелдин айтып кетти, биостимуляторлордун иштөө принцибин да. Бул биостимулятор деле ошондой эле принципте иштейт. Эң негизгиси бул баягы тамыр системасынын чайлануу даражасын аябай жогору кылат да, ошонун эсебинен азыктануусун жакшыртат. Анан кийин анын натыйжасында түшүмдүүлүк 15-20%ге чейин жогорулайт да. Мурун биз болсо жалаң 2009-2008 жылдарга чейин көбүнчө ири дыйкан чарбалар менен иштеп келсек, азыр болсо ошо 2009 жылдан баштап биз мына мамлекеттик эмес ишканалар менен тыгыз иштеп, мына фермердик чарбалар менен, баягы фермердик мектеп, тала мектептери менен тыгыз иштеп, жеке огород өстүрүүчүлөр, дача өстүрүүчүлөр менен, анан кийин баягы майда фермердик чарбалар менен иштешүүнү жакшы жолго койдук да, жолго койдук. Экинчи биостимулятор, экинчи биопрепараттарыбыз бул триходермин. Бул болсо аябай эффективдүү илдеттерге, чирик илдеттерине каршы колдонулуучу биокаражат болуп эсептелет. Бул триходерминди бизде Казакстандан алып келген да. Анан бизде болсо анын технологиясы азыркы учурда бизге аябай кымбат болуп атат. Жана мындай өндүрүшкө, анан дыйкандардын пайдалануусуна бир кыйла ыңгайсыз да. Анан биз Тинатин Дөлөткелдин анын өзүнүн иштеп чыккан, ошо биздин технология Кыргызстан шартына аябай ыңгайлуу жана арзан триходермин бар да эжеде. Бирок ошону өндүрүшкө киргизгенге азыр бизде ошо мамлекет тарабынан акча жоктугунан биз өндүрүшкө киргизе албай атабыз да. Триходермин болсо көбүнчө бизде картошка, мөмө өндүрүүчүлөр алат, теплица өндүрүүчүлөр алат. Анан кийин бул триходерминге аябай спрос көп. Биз ошол спросту, талапты жеткиликтүү өлчөмдө аткара албай келатабыз да. Себеби ошо технологиянын, анан кийин сырьёнун жетишсиздигинен илдет козгогуч илдеттерге, чирик илдеттерине каршы колдонулат да. Бул Тинатин Дөлөткелдин айткандай, баягы биз триходерминди картошка менен алманы сактаганда дагы колдонуп көрдүк. Ошондо баягы Тинатин эже көрсөткөн эксперименттердин жыйынтыктарына ээ болдук да. Сактаганда дагы жоготуусуз жакшы эффект берди. Бул болсо картошканын оорулары. Ушул илдеттерге каршы триходермин пайдаланылат. Андан кийинки бул болсо пайдалуу курт мускалардын бири трихограмма. Бул болсо Кыргызстандагы биологиялык ыкманын пайда болушунун пионери деп атайбыз да. Себеби дегенде ошо биринчи бүт биолабораториялар трихограмманы өндүрүүнүн негизинде пайда болгон экен да. Трихограмма болсо бул жалпысынан баягы үкүчө деп коебуз, совкалар. Совкалардын түрлөрүнө, мөмө жегичтерге, жетим көпөлөктөр деп коет, мотыльки, ошолорго каршы пайдаланат да. Ошол жалпы 60-тан 90-го чейинки зыянкечтин түрүнө каршы. Бул трихограмма кандай иштейт? Трихограмма мына көрүп турасыздар, бул биринчи турган сүрөттө трихограмма. Трихограмма өзүнүн жумурткасын зыянкечтин жумурткасына таштайт да. Ошону менен анан кийин зыянкечтин жумурткасынан ошо зыянкеч өнүп чыкпай эле трихограмма өсүп чыгат да. Бул болсо ошону менен экологиялык таза биокаражат болуп эсептелет. Анан кийин экономикалык жактан да бир кыйла арзан да. Бир гектарды трихограмма иштетсеңиздер, анын 105 сом сарптайсыз да. Бул болсо жетим көпөлөк. Жетим көпөлөктүн личинкасы. Жагы Омурбек, ана ошо сен айттың го? Бул болсо басып кетти. Бул болсо зыянкеч совкалар, анан кийин жумурткасы, анын зыяны, гусеницасы. Трихограмма ошол Тинатин Дөлөткелдин айтып кетпедиби?
биологиялык каражаттардын эң өзгөчөлүгү анын туура колдонуусунда да. Ошол норманы, анан мөөнөтүн туура сакташ керек. Эң биринчи себебичи анын эффективдүүлүгү жакшы болуш үчүн. Эгерде трихограмманы баягы жумурткадан өтүп кеткен учурдан кийин берсек, анда эч кандай эффективдүүлүк жок болот. Себеби дегенде трихограмманын иши бүтүп калат да. Ошон үчүн трихограмманы зыянкечтер жумуртка таштаган мезгилде бериш керек. Ал ошондо барып өзүнүн жумурткасын, зыянкечтин жумурткасын таштайт да. Андан кийинки пайдалуу курт кумурскабыз бул габра бракон. Башында айтып өттүк. Бул болсо биздин көбүнчө түштүк региондогу биолабораторияларда өндүрүлөт. Себеби дегенде эң негизги талапкерлер бул пахта өстүрүүчүлөр. Бул баягы билесиздер да, косек курту өзүнүн жумурткасын баягы косектин пахтанын гүлүнүн ичине таштайт да. Анан эгерде химиялык каражаттарды бергенде ал ошо именно ичине кирип зыян таасир этпей калат да. А габра бракон ошо косек куртунун пахтанын гүлүнүн ичине кирип өзүнүн мына жумурткадан чыкканда гусеницаны таап, гусеницаны чалып, анан ошол гусеницага өзүнүн жумурткасын таштайт да. Бул болсо баягы көптөгөн зыянкеч, мына совка, мотылек сыяктуу зыянкеч курт кумурскалардын экинчи стадиясындагы экинчи стадиясына каршы колдоно турган пайдалуу курт кумурска. Себеби башкача айтканда гусеница учурунда. Бул болсо косек курту пахта таласында. Көпөлөгү, анан кийин гусеницасы. Андан кийинки бизде ушул амблисеус деген дагы пайдалуу кене өндүрүлөт. Жөргөмүш кенеси трипстерге каршы пайдаланат да. Бул болсо амблисеус биздеги биздин Кыргыз агробиоборунун алдындагы бүт организацияларда өндүрүлөт. Эң көп азыр ошол түштүктө да, себеби дегенде тамекиде, пахтада, паутинный клещ деп коет го, ошого каршы аябай кенен колдонулат. Эффективдүүлүк 65-тен 75%ке чейин болот да. Амблисеус бизге 2004-жылы кеңири өндүрүшкө киргизилген. Бул болсо трипс. Трипсти дагы жеп жок кылат. Амблисеус ошо трипс менен паутинный клещтин личинкаларын, анан жумурткаларын жейт. Андан кийинки пайдалуу курт кумурска бул златоглазка деп, алтын көз. Буну баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Бул мындай өзү мындай сулуу жашнакай көпөлөк, а бунун эң пайдалуу учуру бул личинка мезгилинде деп коет да. Бул златоглазка жаратылышта 200дөн ашык зыянкечтин личинкалары, жумурткалары менен тамактанат. Аябай жырткыч личинка болуп эсептелет. Ошондуктан буну көбүнчө бүт эле түрүндө пайдаланышат, ошо личинка менен жумуртка таштаган мезгилинде да. Буну биз көбүнчө кышта сатабыз, себебинде баягы теплицадагылар химиялык каражаттарды пайдалангандан коркушат да. Ошол убакта бизге златоглазка заказ берип алып кетишет. Анан жакшы результаттарга көрүшөт да. Бул болсо тиля, ошо алтын көз жей турган зыянкеч. Бул картофелдин тилясы. Ана шире деп койгон го ошол го. Шире. Анан могу зыянын көрүп атасыздар, тиля эмеге огурцуга түшкөндө кандай кебетеси кандай болуп калат өсүмдүктүн. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, жооп бербей даяр. Рахмат.